Агро Альянс Республикалык айыл чарба бирикмелер кеңешинин жетекчиси Куттубек Асылбеков жана Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин мурдагы жумушчулары Эркин Тоо гезитинин редакциясына кайрылышкан. Аларды тынчсыздандырып беймаза кылган маселелердин биринчисине токтололу. Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине күнчыгыш тараптан чектеш болгон 1,5 гектар жер бир кезде таштанды төккөн кароосуз калган тилке болгон. 1984-жылы ошол кезде малдогдур Куттубек Асылбеков таштандыны тазалап, ордуна баг олтургузуу максатында 40 жылга, тактап айтканда 2024-жылга чейин ижарага алган. Мен ветврач болуп келемби? Ана мен ветврач шетпейли бир орусту коюп, бир жумадан келдим. Сиз ушу комсомол экенсиз, муну шеер шетебиз, жардам беребиз, ушу мусторканы бак тигиш керек деген ушак которуп койгон мен. Ошол ойдон бак тигилип калды, эл иштеди анда, мен жүрдүм серейип. Анда чүгү анда ушуна период советте ошол жерде командный метод болчу. Анан тиги главкадан жумуш берип мен кетип калдым, талаш которулуп. Ошол ойдон унутулуп калды. Кайра маселе кече 10 жыл көтөрүлүп атпайбы? Агро Альянс Республикалык айыл чарба бирикмелер кеңешинин бир нече мүчөлөрү 7 апрелде болгон революцияга катышышкан. Айрымдары окко учса, кээ бири Апрель баатыры деген наам алышкан. 2011-2013 жылдары бул жерге 2010-жылы апрель окуясында окко учкан эр азаматтарга арнап таазим аарулануу бакчасын ачышат. Ошол 2010-жылы окушкан, инкылапты окушкан балдарды бияка жайгаштырга койгондон кийин элдин талабы боюнча бу жерде отурар жер жок. Куран окуп туруш үчүн ушу бакты көлөгөн бакты ушул жердеги мурунку аренда 40 жыл аренда берген жерге ошо айыл өкүлү макулдашып сунсап менен уруксат алып, ушул жерге элдин күчү менен 2011-ден 13-кө чейин бак көчөт тигилген. Ушул жерде где-то 950 түп көчөт тигилген, жаңгак көчөт, башка түтүр көчөттөр тигилген. Ошол парк өзүп жакшы болуп калганда, буну Дуулатбай, Байызбек Кароолчу сугаш болуп карап жүргөн. Боз үй тигип берген эмеспи, орнок турчу. Анан бул жер өкмөткө өттү деп, өкмөт токтомчу 13-жылы бул жерди бийлик алып койду бизден. Муниципализация басмасын алып койду бул жерди. Ошол ойдон биз өткүзүп бердик, алышты. Токтомуш бу жерде боз үйдү көчүрүштү, милициялар менен келип тазалап коюшту. Ошол ойдон мезгил өттү. Бак талан торон жуулунуп жок болду. Ата Бейит комплекс жети карагон жок, кууратты. Азыр карап көрсөң, бир дүмүрчөктөр калды. А муну бактыкинге жалпы коомчулук, депутаттар, жылдыз жолдош жана башка прокурорлор, шаардын өкүлчүлүгү, маданият адамдары келип тигишкен. Чоң Куран окулуп, ушул жерде телевизордон берилип, газеталар чыкканда эл жакшы жылуу кабыл алган. Анан парк жакшы өсүп калган, өкмөткө өтүп кетти. Ошо биз сыртта калып калдык. Анан ата-энелердин жалопчусу эмне үчүн деди, биздин балдардын баы кайда? Таазим Арлан паркы деп ат коюлуп, бак тигилген элдин атынан. Парк кайда, бак кайда деген суроо келе баштады. Анан биз жаздык президентке, урматтуу президент, ушундай шарт болду, алып койдуңар, мейли, биз ошол жерди бергиле, жерди биз анда кайрадан акчабыз берили, биз силерге жер салып бөлөк бак тигип коелу деди ошол акчага. Анан бизге жооп келди. Президент аппаратына бул бакты кеткен акчаңызды госимущество менен кайрылат, төлөп берет дегенде жооп келди. Областтан жооп келди, бул жер бизге карабайт, Чүй областан. Биздин текшерүү жок деп жооп келди. Жердин ээси болгон Минкультура, мэрия города Бишкек, Ата Бейиттен бизге жооп келди, Минкультура бул жер бизге текшерүү жок деп. Анан биз баягы адистерге өкмөткө жасап айтты. Через кадастр оформить алла деген түшүнүк берилди. Кадастрга кайрылсак бул документтерди алды да айттым, токтом чыгап берилди. Биз айыл өкмөтүн кайрылып 11-жылда чыккан токтомдо иш кагазын таппай калдык. Архивинде эчтеке дайын жок, баш аягы жок да. Ошо кайра чогуп туруп бердик кагаздарды. Эми азыр кадастр карап чыгып айтты. Жаңы токтом Аламүдүн кадастр талап кылат, жаңы токтом чыгарып алып кел айыл өкмөттөн. Биз силерге чийип бекитип беребиз деп атты. Агро Альянс бирикмесинде бакты таазим Арлан деп. Ошол ойдон турабыз, анан ушул маселени карап, мына бул жер эми бескозный калды. Куттубек Асылбеков Ата Бейит улуттук тарыхый комплексинин администрациясы бизден жерди тартып алган соң бул жерди какыратпай караш керек эле. Элдин эмгеги текке кетип, бакча болуп калган жер минтип куурап калды деп кейит. Мындай пикирин бир кезде Ата Бейит комплексинде кароолчу болуп иштеген Апрель баатыры Байызбек Дуулатбаев дагы билдирди.
Баягы 7 апрелде бир аз жаракат алып, анан бияка апрель баатыр болуп калдык. Анан бияктан баягы апрельскилер менен аралашып, апрельскилер бозүй берип, ошол бозүйдү бияка тигип, анан бу инициатив көтөрүп, бу аксакалдар, элдер бияка бак тиккен. Анан бак тигип, жада калса мага айлык төлөп, 3000 сом ушундай төлөп, 300 сом төлөп ай сайын. Анан мен ушуну карап тур дегенде Италияда карап турасыз деп. Анан ошону тоодон суу жыгып келип, ушу бактарды карасымын. Бул жерде бозүйдө апрельскилер тигип берген бозүйдө ошондо апрельскилердин буюмдары бар болчу. Казан аягы, идиш аягы, төшөнчүсү, ошолорду карап турчумун. Антип апрелде шейит кеткендер жакындары, бир туугандары кишинин түгөйүп атчыр. Ошол келип айтканда, мен туулган байкем туулган күнү агасы экен да, беде жайы бар. Анан кийин мен тиги башка жакта болуп, бияктан Куран окутам, рас болбоду деп, анан апрельскилери келип ушу карап турчу. Анан мен болсо ошо заодно булардын багында карасымын. Анан бирок ата бейиттен эчечимин, жолдун жээгиндеги капельный арашаяманы ошо мен тейлейм. Сууду болсо, тоонун арасында суулар бар, булактарда. Аны буруп келсең, суу келет бияка. Суу жок эмес, Кудайга шүгүр келет. Эмнеден шартлап суу акчы негизи. Мэрге даже клубник айдап, ошону дагы түшүмүн жечибиз негизи. Солдаттар баардыгы күбө болчу. Анан кийин 2016-жылы күзгө жакын бул ата бейиттин директору бул жерде бозүй турган болбойт экен, 7 президент келет экен өкмөттүн. Анан биздин кыргыздын бозүйү уят кылып коет, мамлекеттигибизди дейт. Ал деп, анан кийин убактылуу ал деп, анан апрельскилерге кайрылып, апрельскилер макул эми, кайра президенттер кеткенден кайра тигебиз деп алган. Жана Дүйшөн деген апрелдин Кыргызстандагы Дүйшөн деген ошол киши макул болуп, ортого түшүп, 10-жылдан бери келип, макул эми кагазыңарды көрсөткүлчү, 10-жыл бозүйдү ал деген. Кагазыңарды берсем эч кимче бере албаган. Апрельскилерге чыгып анан кийин бозүйдү алдырып койгон. Ошо Дүйшөн күбө болгон өзү. Кайра тигебиз деп. Ошодон кайра тиктирбей койду. Даттан. Ошол бойдон бу көчөттөр да калды, сугарылбай, баары таланды, уурдалды. Ошентип бул бактын таржымалышын бүтүп калды. Агроальянс Республикалык айыл чарба бирикмелер кеңешинин эсебинен 1.100.000 сом каражат бул бакчанын жашылдандыруусуна, сугат иштерине жана кароолчуга жумшалган. Куттубек Асылбековдун айтымында, боз үйлөрүн чечтиртип кууп чыккан Ата бейит комплексинин жетекчилиги бакчага кам көрбөгөндүгүнүн кесепетинен тигилген мөмө берүүчү көчөттөр түп орду менен уурап жок болгон. Гипрозем картасы боюнча бул жер, бул территория кирбейт, Ата бейит комплексине кирбейт. А бирок баягы торемес түшүнүк кылып, бийлик ошол жерде жанагы Ата бейиттин жетекчилиги бул жерди берин айдап чыкты дагы, боз үйдү алдырды, бакты урап салды. Бирок бакка жооп бериш керек. Бул элдин акчасы кетти, туура түшүнгүлө. Эл сурап эмне үчүн биздин урпактар тилген бак жок. Биз үлүш коштук эле, иштедик эле, келдик эле деген суроолор болуп атат. Ошол үчүн кайрылдык. Эми кайрадан бул жерди алып ишти баштайлы десе, жердин мыйзамдуу ээси ким экендиги белгисиз. Тиешелүү жерлерге кайрылып, оңду жооп ала албай жаткандыгына ал мындайча токтолду. Областтан кийин кайрасак жооп келди, мына жер бизге тиешеси жок деди, Чүй облусуна. Бул 0,5 гектарды. Ладно, анан кийин Минкультурага чыкты, жер стердик экен. Сезек алар карап карайды, бул жердин бизге тиешеси жок деди. Анан көрсө, мына карта менен, гипрозем картасы менен караганда бул жердин буларга тиешеси жок экен. Бул шалакыл кадастрдан кеткен да. Туура эмес, түшүнүк беришкен. Анан биз муну көтөрүп, документтарын көтөргөндө бул жер ушундай эле беш колдуу турат, ийгиси жок турат да. Ал эми Таштөбө айыл өкмөтү тарабынан 1984-жылы чыккан токтом азыр эч кандай күчкө ээ эмес. Андан берки чыккан токтомдор дайынсыз. Ошондуктан бул маселе Таштөбө айыл өкмөтүнө барып такалат. Аламөдүн районунун Таштөбө айыл өкмөтүнүн башчысы Арзымат Мейманов бул иш менен таанышып, чечип берүүгө аракет жасайрын билдирди. Могу кагаздар менен таанышалы. Таанышып бүткөндөн кийин жер адисиме мындай иш чарбасын берем. Алда бар кагаздар толуктап туруп, сиздердин маселеңиздерди чечип берүүгө аракет кылабыз. Албетте бизге деле аяк мусор эмес, наоборот, бактараак болуп турган эң жакшы. Таза, эл көп келет. Биздин элден тышкары аяка чет өлкөлөрдөн көп кишилер келет. Анан албетте аяк таза, токой шарба болуп турса, бизге да жакшы, сизге да жакшы, болгон кыргыз элиме да жакшы деген эле кеп да.
Бизге кайрылган Апрель Баатыры Байызбек Дулатбаевдин арыз муңу бул бакчанын куурап жок болушу гана эмес. Тазим арулануу багын кароо менен ошол кезде Ата Бейит мемориалдык комплексинде да иштеген. Бирок ал жактын жетекчилиги эч бир себепсиз иштен бошоткондугуна нааразы. Боз үй тигилип турганда баягы келип Куран окуткан кишилер болду да. Куран окуткан кишилерге баягы бирөөлөр ырым кылып тыйым берип кетип атат, ошо жана изи шаяк калтырып коюп атат. Ошолорду Гүлнара Турсунбекова көргөндө, анан баягы бияктан деле баягы мал союса алып барып этин деле берип атышыбыз, ошого ыраазы болбой, акча берип атпайбы, ошо акчадан мага да бер деди да. Анан кийин бул боз үй турат, боз үйдүн арендасы бар, свети бар. Ошого келген адамдардан 1000 сомдон алып берди. Мен кантип апрескилерден сен 1000 сом бер, мен директорго өрөйүн алып берем. Койчай десем, анан кийин анда сен кетесиң деди. Анан жок деген баягы боз үйдү карап жүрдүк, апрескилер менен кошо биргелешип. Болбой эле 2016-жылы өкмөткө жазып, Абамиздин район акимине жазып, 10-чы отделге жазып, анан кийин боз үйдү алдырды, мени кошо кетирди жумуштан. Ошол боюнча каралбай, анан бактарда каралбай, баары жок болуп калды. Ата Бейит мемориалдык комплексинин директору Гүлнара Турсунбекованын дарегине айтылган сөздөргө жооп алуу үчүн өзүнө жолуктук. Ал Тазим арулануу багы тууралуу эч кандай кабары жок болгондугун айтып, Апрель Баатыры Байызбек Дулатбаевдин иштен кандай жагдайда кеткендиги тууралуу дагы түшүндүрмө берди. Ата Бейит комплексине андай ачылган тиги Тазим багы деген информация келген эмес. Мен мисалы уккан эмесмин. Бакты килди деген деле мындай эч кандай бакты деле көргөн жокпуз. Анткени бул жерге суу келбейт. Суу маселеси эң чоң. Булактардын баары солуп калды. Азыр биз суу карагандан кыйналып атабыз. Буякта бак эмес, Ата Бейиттин ичинде гүлдөрүскө суу жетпей жатат. Анан Тазим багы деп, биз Тазим деген сөз былтыр гана чыккан. Тазим багы качан пайда болгонун мен билбейм, бирок Тазим музейи былтыр гана ачылды. Тазим деген сөз былтырдан бери эле бизде колдонулуп келет. Анан бул жерде Апрель Баатырлары бак тигип, анан аны мыйзам түрүндө жазаган киши жок. Биз ошон үчүн эчтекени билбейбиз да. Мыйзам түрүндө мисалы бак тиккенден кийин ак приемка менен аны бир организацияга өткөрүп берип, бир адамга эметет да, бекитет. Боз үй тигип, ар кандай иш чара кылганга уруксат жок. Бердин деген авторлары бар, авторы проекта, авторы строительства. Берде деген архитектор Улан Бейшенбиев деген агайыбыз бар, ал башынан каршы чыккан. Ушу жерге бир төлөкана куруп, боз үй курганга себеби Ата Бейитке, мамлекетке келген коноктордун баардыгы Ата Бейитке келип тазим кылып кетишет. Президентибиз канча жолу келет, жана чет мамлекеттен көп адамдар келет да. Биздин ошо жакшы жагыбызды гана көрүп кетсин деген аракетте биз иш чара алып барып атабыз да. Бул киши үй бүлөсү менен 2014-жылдары ушул жерге келип боз үй тигип отуруп калышкан. Боз үйдө деген Апрель революциянын балдары тигип беришкен. Кийин ал боз үйлөрдү алып кетти өздөрү. Бизге баланска эч кандай боз үй өткөрүп берген эмес. Биз боз үйлөрүн алып кеткенин деле көргөн жокпуз. Анткени өздөрү тигип, өздөрү алып кетип атты. Бул киши ошо боз үйлөрдү кармады. Бирок боз үйдү алып кеткенден бул киши дагы бир боз үй алып келип койду. Тынч иштебегенинен биз министрликке кайрылдык. Биз гана эмес, Улуттук гвардиянын жетекчилери да кайрылды. МВДнын күчтөрү менен ал киши бул жерден кетирилген. Биз ага тиешебиз жок. Анткени кетиргенде биз билген жокпуз. Милиция келип эле машинеге боз үйүн жүктөп алып кетишкен. Бизге кайрылган жарандар Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өскөн бактарак гүлдөр кароосуз калып соолуп жаткандыгын, ага жетекчиликтин кайдыгер мамилеси себеп деген пикирлерин ортого салышты. Ошону менен бирге миллиондогон каражат жумшалган даараткананын иштебей жабык тургандыгын, келген кеткендерге шарт түзүлбөй жаткандыгына нааразычылыктарын билдиришти. Мындай кинеге жооп берген Гүлнара Турсунбекова суу тартыштыгынан улам көп көйгөйлөр чечилбей жаткандыгына токтолду. Даараткана, жакшы даараткана куруп беришти. Себеби бул убакка чейин мындай жакшы дааратканабыз жок болчу. Иштебеген себеби суу жок. Ичкенге суу жок деп атабыз азыр. Берде Улуттук гвардиянын 10-127-бөлүгү турат. Берде көп балдар, офицерлер жашайт. Бир 200-300 адам жүрөт. Аларга суу ичкенге суусу жок. И ошонун себебинен бизде дааратканабыз иштебей турат. Суу келгенде иштетебиз. Суу жокто өчүрүп коебуз.
Быйыл чоң таш окуясынын ачылгандыгына 30 жыл толду. Ошол окуядан соң дароо Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн 137 адамдын сөөгү кайрадан Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине коюлган. Бирок учурда сөөктөр табылган саркофагдын айланасы курчалганы менен четинен талкаланып жатканына күбө болдук. Ата Бейиттин негизги жерлери гана жаркырап турганы менен анын четинде турган бул саркофаг кароосуз калган. Ата Бейит улуттук тарыхый комплексинин директору Гүлнара Турсунбекова баягы эле каражаттын тартыштыгынан улам оңдоп түзөө иштери артка жылып келе жаткандыгын айтты. Бюджеттин тартыштыгына байланыштуу оңоп түзөө иштерин кыла албай келатабыз да. Баягы акча тартыш өзүңөр билесиңер. Тем более 2 жылдан бери пандемия болуп таптакыр акчабыз тартыш болуп калды. Быйыл биз министрликке кайрылдык, сметасын түздүк. Мүмкүн мамлекеттин 30 жылдык эгемендүүлүгүнө өтүп кетеби деген үмүттө оңоп түзөө иштерине уже смета бердик. Эми эгемендүүлүк аз эле күн калбады ошондо, ушул жылдын аягына чейинде. Ушул жылдын аягына чейин бул чечим кабыл алса, кийинки жылга деле бөлүп бере берсе, биз кийинки жылы деле жасайбыз. Ал бир себеби, экинчи себеби мамлекеттин түптөлгөнүнө 100 жылдык келатат. 22-24 жылдары мамлекетибиз түптөлгөн, ошого карата да биз реконструкцияга даярданып атабыз азыр. Мамлекет үчүн, элибиз үчүн мааниси терең тарыхый бул жерге келип кеткендердин аягы үзүлбөйт. Өлкөбүздүн жарандары гана эмес, чет элден келген делегациялар да таазим кылып келип кетишет. Ошондуктан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, зарыл болгон суу маселесин чечүү көйгөйү турат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул тарыхый жайдын маани-маңызын жакшы түшүнүп, жакын арада бул көйгөйдү оң жагына чечип берет деп үмүттөнүп күтө туралы.